Завтра дерле завтракамен көрмөт анас. 4 жылдан бeri күтөрүп жададык да. Биз бир үйгө 10 жыл 15 жылда күтө албайбыз. Арматура алсак ишибиз жүрөт, Кудай кааласа. Чогулгандар Эмоком курулуш компаниясынын Жалабаттагы үлүшчүлөрү. Алар Жалабат резиденс турак жайынын Г, Д жана Е блокторунан батир алуу үчүн 2021 жылы келишим түзүп, компанияга миллиондогон каражаттарды салышкан. Бирок ушул маалга чейин курулушу бүтпөй, батир берилбей жатканына нааразычылык билдиришет. Бизди деле мынтип көтөрмөлөп койчу кичине. Биз деле төлөйлүчү ошол акчабызды. Мисалы азыр 2,5 миллион төлөп коюп туруп отурабыз да, дагы мен 500 миң берсем болду. Мен ошол сен мунун жаркыраган жаздын күнүндө хотя бы цементтен чыгарып экинчи этажга көтөргөн бардык элдерчи эме мөөнөтүн күтпөйт да сразу төлөйт болчу да. Бизге деле ишеничке кирчи ак тилек сураныч. 4 жылдан бери күтөрүп жададык да. Дагы мына дагы узарттасыңар, жаңы договор алгыла деп атасыңар, алдык эле мына 2028 4 квартал. Бул деген 2029 жылга бүтөт деген. Дагы ошондо 9 жыл күтөбүзбү бир үй үчүн? Эми колдон келишинче мына күйүп атам, аракет кылып атам, бирок тура эле результат болбой атат. Эмнеге дегенде мен булак бизде булак жок, ачык элечи булак жок эле да. Менде квадраттар бар. Азыр бизге толк Эмокомдо квадрат калган, акча калган эмес. Сөз болуп жаткан Д блогу 2023 жылы пайдаланууга берилмек. Бирок курулуш пландалган мөөнөткө бүтпөй калган. Компаниядагы айрым жагдайларга байланыштуу Г, Д жана Е блоктору жоюлуп, жаңы долбоор менен 2 блоктуу үй курулмай болгон. Буга байланыштуу кардарларга жаңыдан келишим түзүү сунушталган. Эмоком компаниясынын ичинде Дастан курулуш деген компания менен келишим түзүп турак жай алганбыз, Д блоктон деп. Ал 23 жылдын 3 кварталында бүтүрүп беребиз дешкен. Андан эч кандай майнап чыккан жок. Андан кийин дагы жылышты 24кө деди, 24 болду. Акыры былтыр биз кайрылганбыз. Генерал менен президентибизге мына 0 жер Днын местасы деп аз бизге көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндө 3 та арматура сайып койгон, свай казып коюп деп атышат. Ушу менен токтоп турат иш. Азыркы учурда дагы бизден эгерде ушуларга акча төлөбөсөңөр, силердин үйүңөрдү односторонний расторженияга беребиз деген күмөндүү сөздөр менен бизди коркутуп атат. Биз ошон үчүн көтөрүлүп чыгып, биз аз генералдан жардам сурайбыз, президенттен жардам сурайбыз. Былтыр да суранганбыз, келип ушул жерди көзөмөлгө алып беришин. Аз бул жерде общий 5 блок экен. 5 блоктун 3 блогу туруп калган, 2 блогунда адам жашайт, 2 блогунда бүтөйүн деп калды. Аз мындай тоже 6 блок экен. 2 блок калды. 2 блокту 2029 жылдын 28 жылдын 4 кварталына бүтүрөбүз деп азыр жаңыдан договор берип атат бизге. Биз ага макул эмеспиз. Биз бир үйгө 10 жыл 15 жылда күтө албайбыз. Мигранттап жүргөнбүз, бардыгыбыз, мен да мигрант болуп келгем. Ошол жакта жүрүп иштеп алган акчаны төлөп, азыр келдим пустой жерде калып кеттим. Азыркы учурда компаниядан бизди чакырып, договорлорду жаңылаңыздар, биз проектибиз алмашкан деп алмаштырып атат. Ошону мен мыйзамдуу, мыйзамсыз экенин да билбей атам. Эгер мыйзамсыз болсо, ошон үчүн да жооп беришсин. Мыйзамдуу болсо, анда да бизге ушу мамлекет жактан кабар берип койсо жакшы болот эле. Үлүшчүлөр турак жайды эртерээк бүткөрүп, батирлерди берүүнү талап кылууда. Алар өлкө башчысы Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, бул маселени көзөмөлгө алууну суранышты. 21 жылы алганбыз үйдү. 24 жылы 3 кварталда бүтөт деп берген. Балам менен жүрөбүз, Москвада мигрант болуп атабыз. Ал жакта жашоо кыйын, документтер кыйын болуп атат. Эми ушинтип жүрө беребизби? Биз келебиз, ал келген сайын эле тияк болуп атат, анан мындай болуп атат, бүтөт Кудай кааласы дейт. Акча төлөп атабыз. Биз 2 миллион 800 төлөп койдук уже, почти баарын төлөп койгонбуз. Анан кийин же үйдөн жок, же акчадан жок болуп турабыз. Же акчабыз кайтарып бербейт. Анан биз келе беребиз, бар айда эле келип эле айтсак, келсек эле дагы болуп атат, Кудайга шүгүр, андай болуп атат, мындай болуп атат дейт. Жалганын айтышат. Завтра дерле завтракамен көрмөт анас, мындай грубо говоря. 21 жылы ушу эл алган жерден биз да Д блоктон алганмын. 2 этаждан 2 комната квартира алганмын. Ошо келишим негизинде алып биз почти 2 миллион 800 төгүп койдук. Өзү кызыма деп алгам, кызым жалгыз бой. Балдарын жаңа таштап коюп кеткен. Кыздары уже бири 12-ге чыгып калды, бири 14-ге чыгып калды. Эми ушу үй бүтсө анан келем деп ушу вакытка чейин жүрөт да, келе албай жүрөт. Төлөйбүз, акчабыз каяка кетип атат билбейбиз да. Эмне кылганыбызды билбей, айланычтыктан силерге чыгып ушу Ташиевтерге, Садыр Жапаровго ушу кайрылып үйүнүбүз жетсин, текшерип берсин, көзөмөлгө алсын, ушуну куруп бүтүрүп берсин деп суранып айтып кете бергиле. Биздин кайрылуубуз урматтуу биздин президентибизге, Садыр Жапаровго жана ошондой эле генерал Камчыбек Ташиевке. Урматтуу өкмөт башчылары, биз мына 1 жыл мурун, bundan 10-11 ай мурун кайрылуу жасаганбыз регион каналынан. Д, Г блок боюнча, мына жерде бүтпөй аткан блоктор боюнча. Азыр
азыркы учурда дагы эле ошол 3 арматураны алып келип салып коюп, биздин үйлөр кыймылдабай турат. Ошого көңүл буруп, өкмөттүн көзөмөлүн алып бир иш жүргүзүп беришиңерди суранат элек. Эмакомдун Жалал-Абадтагы директору Актилек Рыскулов каражатка жана компаниядагы чырга байланыштуу курулуш жана документ иштери токтоп калгандыктан үй бүтпөй калганын айтты. Бирок ушул тапта курулушту жандандыруу үчүн керектүү техникалар камсыздалып, каражат маселесин чечүү аракеттери жүрүп жатканын кошумчалады. Биякта эң көйгөй маселе биякта мурун ЗЛК деген блоктор болгон экен. Анан бул блокторду эме жердин хазайында бияк эмаком чыр башталганда коркуп жерини кыркып алган экен да уже биякка. Анан биякта элдер 2 блокко батпай бул жака. 3 блок экен эле кичинеден. Батпай калган экен, анан мен келип проектти кичине жүгүрүп үстүнөн иштеп, өзүм элден бир сом албай 3 миллион сомдук машина берип, анан элди 2 домдун проектин 12 этаждан эме жасаттым. Анан техслояларын алдым, кардасы өткөрдүк, ал жактан жакшы колдоп берди. Экспертизасы бүтө элек, бирок калган жактарын аракет кылып чуркадык 10 айдын ичинде. Анан колдон келишинче сыбай казган техника, бул тартыш техника экен, муну дагы шаарда таап келишкен экен, аны таап келдик, каздырдык. Азыр арматураларды колдон келишинче салдык. Котловандагы блокко кыйналганын себеби буга булак көбүрөөк кетет. Анан бизге кээ бирки кайтарган нерселер бар. Анан биздин компаниянын репутациясы түшүп калганына сатылышы оор болуп атат ачыгындачы. Анан именно арматурага келип такалып калып атабыз, калган нерсени ала алабыз. Арматура бартер болбойт, только наличие болгондуктан ошондон биз кармалып калып атабыз да. Компания кандай себеп менен жаңы келишим түзүүнү сунуштаганын Актилек Рыскулов түшүндүрдү. Кайра келишимди түзүрүп атканыбыздын себеби булардын келишими уже эски 3 блоктун келишими болгон биринчиден. Квадраттары чоңураак болгон. Анан чындыгында азыр 3 блокту салып көтөрсөк, ал жерде биякта биздин элдер биринчиден элдердин бияктан эл-зыдан көчкөн элдерге үй жок болуп калат, батпай калат. Анан 3 блокту салып бүткөнгө чейин дагы убакыт көп кетет да. Ошого 2 блок эле кылып койдук. Ошо элди баткырдык, кичине квадраттары кыскарды, 10 квадрат, 20 квадрат көптөрдүкүчү. Бирок ал квадраттарга төлөнбөйт, как положено эле кыскарат төлөмүдөн. Өздөрү толук төлөй элек, ошо квадратты кыскартып эле төлөйт. Биз аны кыскарган квадратты төлөтпөйбүз. Рыскулов Жалал-Абад резиденс турак жайынын тиешелүү документтери бар экенин, жаңы блокторду курууга уруксат кагаздары туураланганын айтты. Ал жетекчиликке келген 10 ай ичинде Б жана Ж блогунун курулушу жанданганын билдирди. Жалал-Абад боюнча бизде АТУ, ИПУ бардык документтерибиз бар. Мына А, Б, В, Г боюнча заключениялар бар, экспертиза бар. Мына жаңы блоктукуну мен жана айттым го, жаңы блоктукуну техслойларын эми алып бердик. Экспертизанын жумуштарын эми этаптын алып кетип атат, проектировщик. Акчасын төлөгөнбүз, анан ошо Гордосоветтен колдоп берди, болот деп. Кудайга шүгүр, азыр бизде документ жактан, мамлекет тарабынан эч бизде эме жок, толка жардам болуп атат. Ошо өзүбүздөн эле мына булактарыбызды кичине акчага айлантсак, арматура алсак, ишибиз жүрөт, Кудай кааласа. Буга чейин өлкөнүн башка аймактарында Эмаком курулуш компаниясынан үй алгандар нааразычылык билдирип, маселе жогорку кеңешке чейин жеткен. Коомчулуктагы мындай жагдайлардан кийин 2023-жылы Эмаком курулуш компаниясынын жетекчиси Мелис Жусупов алдамчылык беренеси менен кармалган. Ал эми 2024-жылы анын иниси жогорку кеңештин мурдагы депутаты жана компаниянын мурдагы директору делген Эмилбек Жусупов өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалган болчу. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.